Кыргызстандык Александр Волкодав голос шоусуна катышты. Таласта жол кырсыгынан 8 адам набыт болду. Чегарачылар 3 күн бою Баткенде мыйзамсыз жүк ташыгандарды кармады. Саламатсыздарбы, эфирде урунтуу жана маанилүү окуяларды баяндаган айтмакчы программасы биз менен чогуу болуңуздар. Кыргызстандык Александр Волкодав голос вокалдык шоусунун кастингинен өттү. Ал Риамон тобунун Супер Гиол ырын ырдаган. Долбоордун насаатчылары Александр Градский менен Пелагея ага биринчилерден болуп кайрылышкан. Да, Александр Волкодав, я из Кыргызстана, город Бишкек, тот самый город 312. Ошондой эле ырчы 32 жашта экенин жана Бишкектен келгенин айтып, долбоорго катышууну кыялданганын жана Пелагеянын командасына кирүүнү кыялданганын жашырган жок. Буга чейин Волкодав Россияда жүргөндө Кыргызстанга арнаган ыр жазып, клип тарткан. Солнцем в объятиях нам свети улицам родного города. Айтмакчы, Александр бул музыкалык долбоорго катышкан биринчи кыргызстандык эмес. Кыргыз ырчысы Кайрат Примбердиев 2016 жылы финалга чейин жетип 3-орунду алган. Таласта 15 октябрда түндө жол кырсыгынан 8 адам набыт болду. Алардын бири 12 жаштагы бала. Ички иштер министрлиги алардын баарынын тек жайы такталганын билдирди. Талас райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башчысы Эмиль Курбанбаевдин айтымында Honda Step вагон үлгүсүндөгү автоунаа Кара-Ой айылынан Бишкекти көздөй баратканда жүк ташуучу машина менен кагышкан. Облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда, Honda Step вагондун айдоочусу Бишкекке эл ташып иштеген. Аварияда өзү жана машинадагы 7 адам мерт болгон. Аталган факты Талас райондук ички иштер бөлүмүндө жазык кодексинин 297 беренеси менен катталып, тергөө иштери башталды. Ички иштер министрлигинин октябрдын башындагы акыркы эсеби боюнча Кыргызстанда 8 айда 4637 жол кырсыгы катталып, былтыркы жылга салыштырмалуу 30%га көп катталган. Жол кырсыгында набыт болгондор жыл башынан бери 500дөн ашты. Сколько? УКМКга караштуу чегара кызматынын Баткен облусу боюнча башкармалыгы чегарадан аткезчилик жолу менен жүк алып өтүү аракети болгон бир нече окуяны каттоого алды. Бул тууралуу ведомствонун маалымат кызматынан билдиришти. Ой, силер накта чыныгы кыргыздын жигиттерисиңер. Алар 14 октябрь күнү Айдаркен чегара отрядынын кызматкерлери Өзбекстандан мыйзамсыз жол менен 32 даана буржайка меш алып келе жаткандыгы кармалган. 15 октябрь күнү Лейлек чегара отрядынын кызматкерлери Mercedes-Benz Sprinter автоунаасынын айдоочусун колго түшүргөн. 28 жаштагы кыргызстандык Тажикстанга 250 коробка шампунь алып өтүүгө аракет кылган. Ал эми бүгүн 16 октябрда Лейлек районунда 31 жаштагы кыргызстандык кармалды. Ал Тажикстанга 3 тонна тоңдурулган балык алып бара жатканы маалым болду. Тиешелүү документтер толтурулган соң кармалгандар жана жүктөр компоненттүү органдарга өткөрүлүп берилди. Акыркы жаңылыктарды биздин соц тармактардагы баракчаларыбыздан жана YouTube каналыбыздан көрө аласыздар. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча.